Жээнбеков Афган согушунда эрдик көрсөткөндөрдүн эрдигине таазим этти. 9 жылга созулган Афган согушунда 248 кыргызстандык курман болгон, 1,5 миң жоокер жаракат алган. Афган согушуна катышкан аскерлердин эрдиги жаштар үчүн мекенге кызмат кылуунун, мекенчилдиктин, мекенин коргоонун үлгүсү болуп кала берет. Мындай пикирин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков советтик аскерлердин Афганистандан чыгарылышынын 30 жылдыгына арналган салтанатта айтты. Мамлекет башчысы сөзүн жыйынтыктап жатып, мамлекет экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша Афган ардагерлерине социалдык колдоосун үзбөй көрсөтүп жатканын, башка социалдык экономикалык маселелердин катарында аларды да маселелердин ыраты менен чечилерин белгиледи. Ардагерлерге сыйлык тапшырып, салтанаттуу жыйын концерт менен жыйынтыкталды. Илим Карыбеков КТРКнын директорлугу үчүн ат салышмай болду. Карыбековдун мөөнөтү март айында аяктайт. Илим Карыбеков КТРКнын башкы директорлугуна өз талапкерлигин койду. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Карыбеков мындай чечим кабыл алуу оор болгонун жазган. Анткени айрым күчтөр анын 4 жылда жасаган эмгегин жокко чыгарып, жаманатты кылып көрсөтүүгө аракеттерди көрүп жатат. КТРКнын көптөгөн кызматкерлери телеканалдын байкоочу кеңешине, өлкө президентине, парламентке жана өзүмө ооз-эки жана кат түрүндө кайрылып, кийинки ачык конкурска катышуумду суранды. Көптөгөн кесиптештеримдин оюн сыйлап жана КТРКда 4 жыл ичинде жасалган иштин жыйынтыктарын коргоо максатында телеканалдын башкы директорлугуна болгон ачык конкурска катышууну чечтим, деп жазды ал. Карыбеков анын мындай чечими коомдо бир катар сын пикирлер менен терс көз карашты жаратышы ыктымалдыгын да жазып, мындай аракеттер телеканалга чыныгы иш билги киши келишин шарттай деген пикирин билдирген. Илим Карыбековдун КТРКнын башкы директорлугундагы мөөнөтү март айында аяктайт. Ал мындан 4 жыл мурда жетекчи болуп дайындалган. Жол кырсыгы көп катталган кандуу кесилиш. Бишкек шаарынын Үмүталиев жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде дайыма жол эрежелери бузулуп, кырсыктар көп катталат. Шаар тургуну аталган кесилиште жол кырсыктары болгон учурда тартылып алынган сүрөттөрдүн топтомун Репортер басылмасына жөнөттү. Анын айтымында бул кесилиште көчөлөрдүн артыкчылыкка ээ экендигин билдирген жол белгилери жок, ошондуктан унаалар көп сүзүлүшөт. Шаар тургуну тиешелүү кызматтардан чара көрүүнү суранууда.